Lord Cameron. Cameron мырза, Кыргызстанга кош келипсиз. Азаттык радиосу менен Учкай маектешүүгө убакыт тапканыңыз үчүн чоң рахмат. Кубанычтамын. Yes, you. Сиз Британиянын тышкы иштер министри катары Кыргызстанга биринчи жолу иш сапар менен келип жатасыз. Мындан 11 жыл мурда Борбор Азияга келген алгачкы Британ премьер-министри болгонсуз. Бул сапарыңыздын башкы максатын түшүндүрүп бересизби? Менимче, биздин орток кызыкчылыктарыбыз бар. Климаттын өзгөрүшүнө байланыштуу иштерде орток кызыкчылыгыбыз бар. Бул багытта чогуу иштеп, жашыл энергияга инвестиция сала алабыз. Биздин өлкөлөрүбүздүн ортосунда өз ара сооданы өстүрүү, ишкерчилик байланыштарын күчөтүү жана иш орундарын түзүү багытында орток кызыкчылыктарыбыз бар. Мындан сырткары, ушундай кооптуу, талашка түшкөн, зомбулук катталган дүйнөдө коопсуздук маселелерине байланыштуу дагы орток кызыкчылыктарыбыз бар. Билим берүүгө байланыштуу дагы пикирибиз бир. Сиздер Кыргыз Республикасында билим берүү тармагына чоң инвестиция салып жатасыздар. Биз англис тилинин күчүнө жана маанилүүлүгүнө терең ишенебиз. Менимче, биздин күн тартибибизде бир катар улуттуу темалар бар. Албетте, дүйнөнүн бул аймагы үчүн атаандаштык чоң. Бул регион үчүн ири державалар күрөшүп жатат жана алар тигил же бул өлкө менен өнөктөш болушуңар керек деп айтканга аракет кылып жатышат. Биз сиздерге тандоо жасоонун кажети жок деп айтып жатабыз. Биз башка өнөктөштөрүңөрдү четке каккыла деген жокпуз. Биз силер менен иштешүүгө кызыктар болгон жана чогуу ийгилик жарата турчу орток кызыкчылыктар бар жаңы өнөктөшбүз деп айтып жатабыз. Чоң державалар демекчи, сиздин региондогу сапарыңыз Орусиянын Украинадагы согуш уланып жаткан учурга туура келип жатат. Орусиянын региондо саясий да, экономикалык да таасири күч. Орусиянын Украинадагы согушуна байланыштуу региондогу өлкөлөргө жеткирүүнү көздөгөн негизги оюңуз же кайрылууңуз кандай жана бул маселеде Борбор Азиядагы өлкөлөрдөн эмнени күтөсүз? Биз Орусиянын Украинадагы агрессиясын туура эмес деп ойлойбуз. Себеби Украина Кыргыз Республикасы сыяктуу эле көз карандысыз суверендүү мамлекет. 1991 жылдагы референдумда Украинанын баардык өрөөндөрү, анын ичинде Крым жана Донбасс аймактары Украинанын өз алдынча мамлекет болушун колдогон. Биз Орусиянын мыйзамсыз баскынчылыгына каршы турабыз жана Украинадагы досторубузга анын мизин кайтаруу үчүн жардам берип жатабыз. Суверендүүлүктүн маанилүүлүгүн, чек аралардын маанилүүлүгүн жана аларды урматтоо маанилүү экенин ар бирибизге жеткиргим келет. Менимче, эл ушундай билдирүүнү угууга дилгир болуп турат. Билдирүүлөр демекчи, бир катар эл аралык уюмдар, анын ичинде Британиядагы укук коргоо топтору да Кыргызстандагы жана Борбор Азиянын башка аймактарындагы басма сөз эркиндигинин начарлашына жана жарандык мейкиндиктин чектелишине кабатырлануусун билдирип жатышпайбы? Сиз бул маселени президент Садыр Жапаров менен жолугушуңузда көтөрдүңүзбү жана кандай жооп алдыңыз? Did you receive any kind of feedback in this regard? Бизден күтүлгөн баардык маселелерде, анын ичинде дени сак жана ишке жөндөмдүү демократия маселесин талкууладык. Бул менин өлкөмдүн жана сиздин өлкөңүздүн кызыкчылыгындагы маселе. Биз ыктыярчылардын, кайрымдуулук уюмдардын, бейөкмөт уюмдардын жана жарандык коом уюмдарынын мааниси тууралуу сөз кылдык. Бул биздин өлкөлөрүбүздүн, биздин демократиябыздын бир бөлүгү. Албетте, биз ар дайым бири-бирибиздин айырмачылыгыбызга, бири-бирибиздин аракетибизге сыймам эле кылышыбыз керек. Бирок менин оюмча биздин демократиябыздын ишин жакшыртуу маселесинде жарандык коом уюмдарынын ролу бар. Биз Британияда ушундай иштешебиз. Регионго келгенге чейин сиз Израилге барып келдиңиз. Борбор Азия өлкөлөрү жакынкы чыгыштагы чыңалган кырдаалга байланыштуу билдирүү таратышып, тараптарды сабырдуулукка чакырып жатышат. Британия Газадагы согуш кандай аякташы керек деп эсептейт? Биз кармаштын токтогонун көргүбүз келет. Газага жардам киргизүү жана Хаммастын барымтасынан туткундарды бошотуп алуу абдан маанилүү. Хаммас аларды дээрлик 200 күндөн бери барымтада кармап турат. Бул кырдаал өзгөрүшү керек. Биздин негизги оюбуз кармашты токтото туруу, андан соң барымтадагыларды бошотуу, анан туруктуу ок атышпоо келишимине жетишүү. Ошондо конфликттин себептери менен иштейбиз. Мен Израилга барганда дал ушул маселени талкууладым. Thank you very much, Lord Cameron. Thank you for taking the time. Thank you.